Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды uğulantуудabыз. Өткөн sabagыбызda makruh sowdalar tuuralı aytып өттүk. Бүгүнкү sabagыбыз Кудай Таалам буйрса иqola деген тема менен башталат. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берип, жана башкаларга дагы туура жеткирүүгө топок берген болсун. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iqolati. Iqola tuuralı bölüm deydi. Iqolanın leksikalik manisi bul bir neseni joyuudu aytат. Негизинен joyууну, bir neseni tүйүдөн suurуп алып таштоону эмне деп коет экен? Iqola деп коет. Ал эми шариаттагы мааниси болсо, мурунку түзгөн соодада бул түзгөн келишимди кайра жоюуну эмне деп коет? Iqola деп коет. Мисалга, менен Жумадыл Таксыр bir kelişim түздүк. Мисалга, мына телефонду мен Жумадыл Таксырдан сатып алдым да. Кийин кайра экөөбүздүн бирибиз өкүнүп, ушул сооданы жоюуну көздөдүк, максат кылдык. Мына ошону жоюуну эмне деп коет экен? Эгер iqola деген сөз менен жое турган болсок, анда эмне болот экен бул? Iqola деп аталат. Мына китептин жазуучусу төмөндө ушунун эрежелерин кантип жоюлат, эмне болгондугу тууралуу баяндайт. Biz murunqu sabaqlarda fasid soodanын жоюуну фасх деп атадык эле. Туурабы? Эми бул жерде бүт шарттары табылган сооданы жоюуну эмне деп коет экен? Iqola сөзү менен жойсоңуз, iqola деп аталат. Эми ошол тууралуу киргишебиз. Al-iqolatu jaizatun fil bay'i lil ba'i wal mushtari bimisli samanil awwali. Соодада сатуучуга дагы, кардарга дагы мурунку сооданы ошол мурунку келишилген акча менен жоюуга болот дейт. Жоюуга болот. Кандай дедик? Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы сунуштап туруп, ошол мурунку сооданы кайра мурунку келишилген баа менен кайра жоюу эмне экен? Жоюуга болот. Бирок бул жерде ошол iqolanын жоюу үчүн шарттары бар. Биринчи, iqola деген, iqola кылуу үчүн эмне экен? Жанагы соода сатык сыяктуу кадимкидей эле өткөн чак этишти колдонуш керек. Өткөн чак этиш менен мен сиз менен iqola кылдым десе, анысты iqola кылдым деп жооп бериш керек. Же болбосо экөөнүн бири өткөн чак болуп, экинчисине буйрук болсо да эле боло берет. Мисалга, сатып алган адам келди да, эми ушул сооданы кайра жоюңуз Таксыр деди да. Анан сиз макул жойдум десеңиз да эле дурус боло берет. Бул ошол iqolanын rükünü болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, iqola кылуудун өзүнүн rükünü бар, жана шарттары бар. Iqola кылуудун rükünü дегени бул ички фарзы. Тактап айтканда, бул нике деги сыяктуу, нике сыяктуу өткөн чак этиш менен же бири амыр, экинчи өткөн чак этиш менен түзүлөт. Мисалга, экөө теңи, мисалга мен айттым, мен сиз менен iqola кылдым десе, Жумадыл эмне деди? Мен дагы сизге эмне кылдым? Iqola кылдым деди. Болот, маселе чечилди. Же болосо бири амыр болот. Мен буйрам, Жумадыл кел, ушул келишимди буз дейм. Кайра iqola кыл дейм. Анан Жумадыл макул, мен сиз менен iqola кылдым дейт. Болду, сүйлөм rükün табылды. Эми iqolanын дагы ошондой эле шарттары бар. Шарттары эмне? Биринчи шарты иттихадул majlis дейт. Бир орунда жоюш керек. Экөө теңи бир орунда чечим чыгарыш керек. Жанагы соодада кандай эле, эгерде саттым дегенден кийин экинчиси сатып алдым деген сөздү айтуудан мурун туруп кетсе, же болсо башка бир амалга киригишип кете турган болсо, эмне болот эле? Сунуштаганы жоюлуп кетет эле. Бул жерде дагы дал ошондой. Iqola кылыңыз дегенде, дароо ошол жерде iqola кылым деп айтыш керек. Эгерде башка эле бир амал менен алектенип кете турган болсо, же ордунан туруп кете турган болсо, жанагы биринчи жолу iqola кылыңыз деген буйрук эмне? Жоюлуп кетет. Ошон үчүн бир орунда сатуучу дагы, кардар дагы ушуга эмне болуш керек? Ушул сөздөрдү айтыш керек. Экинчи шарт.
Жанагы келишим түзгөн адамдардын экиден тарабы ыраазы болуш керек ошону жоюуга. Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы эмне? Ыраазы болуш керек. Фасид соодада андай меселе. Разы болобу болбойбу, сиз аны жоюшуңуз керек. Эки тараптын ыраазычылыгына ал жерде кереги жок. Ал фасид соодада дароо жанагы маселени эмне кылыш керек? Жоюш керек. Бирок бул жерде бардык шарттары табылган соода болгондуктан кайра жоюу үчүн сатуучунун дагы, кардардын дагы ыраазычылыгы керек. Ансыз сиз эмне кыла албайсыз? Жоя албайсыз. Үчүнчүсү бакаул махал дейт. Жанагы маби, сатылган буюм толугу менен жеки көп ошонун бир бөлүгү бар болуш керек. Эгерде түйүнөн жок болуп кеткен болсо, балким башка жака сатып ийди, же бирөө уурдап кетип калды, же жей турган нерсе болсо жеп жок кылып ийди. Ошондой кылган болсо, анда аны жоюу не эмес, мүмкүн эмес болуп калат. Толугу менен жеки бир бөлүгү бар болуш керек. Дагы шарттардын төртүнчүсү, эгерде сарф соодасы болгон болсо, башкача айтканда валюта, мисалы акчаны сомду сомго, алтынды алтынга, күмүштү күмүшкө, долларды долларга бартер кылган болсо, анда эмне кылат? Дароо ошол жерде икола кылган кезде бири-бириден акчаны алыштары керек. Бир жагы нак, бир жагы насыя болсо жарабайт. Экиден тарабы не колмо-кол берилип алыш керек дейт. Жагын ошол шарттарынын бири, сатуучу жанагы акчаны колуга алуудан мурун кардарга белекке берип ийген болбош керек. Ошондо эмне кылат? Икола кылат. Эгерде сатуучу акчаны колуга алуудан мурун кардарга белекке берип ийген болсо, андан кийин муну икола кылуу мүмкүн эмес болуп калат. Кыскасы, мына ушундай эмнелери бар, шарттары бар. Ушул шарттар табыла турган болсо, икола болуп эсептелет. Эми китебибизге киришели. Ал-иколату ne dedik? Caizatun fil bay'i lil bai'i vel müşteri bimisli semanil avvali. İkola satuvчуга соода келишиминде сатуучуга дагы, сатып алуучуга дагы икола кылса болот дейт. Бирок болгону биринчи келишилген акча менен эмне кылат? Маселени чечишет. Биринчи келишилген акча менен. Ошол биринчи жолу соода кылган кезде канча сом болсо, мына ошол сумма менен кайра икола кылышат. فإن شرط أكثر منه أو أقل منه فالشرط باطل ويرد بمثل الثمن الأول. Эгерде жанагы биринчи келишилген акчадан көптү шарт кылынса, мисалга макул мен сиз менен икола кылам, бирок муну биринчи келишилген акча 10 сом эде дейли. Мунусуна эмне деп атат? 11 сом менен сиз менен икола кылам. Же болсо тескерисинче бул айтып атат. Жок, биринчи сумма менен эмес, мейли 9 сом менен икола кылалы десе, анда эмне экен? Ал соода, ал шарты батыл болот, ал шарты эске алынбайт да, мурунку акчаны кайтарып берет. Ошо 10 сом менен келишимсе 10 сомду кайтарып берет. Бирок бул аз сумма менен икола кылууга шарт кылгандыгы дурус болбогондугу качан? Эгерде жанагы сатылган буюмда кемчилик пайда болгон болбосо. Ал эми эгерде сатылган буюмда кемчилик пайда болуп, анан икола кылган болсо, анда жокоруда аталган баадан, биринчи келишилген баадан төмөн кылып, жоюуга эмне экен? Болот. Шарият буга эмне берет? Рухсат берет. Ва хия фасхун фи хаққил мутаақидайни байун жадидун фи хаққи гайрихима фи қаули Аби Ханифата рахимахуллаху таала. Иколанын эмне экендиги тууралуу аалымдардын ортосунда кайчы пикир бар. Биздин өзүбүздүн 3 аалымыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин көз карашы боюнча, икола сатуучу менен кардардын ортосунда жанагы мурунку сооданы жоюу болуп эсептелет. Фасх, кайра бузуу болуп эсептелет. Бирок үчүнчү кишинин акында Абу Ханифанын көз карашы боюнча бул жаңы соода кылган сыяктуу болуп дейт. Караңыздар, мен жумадыл менен жанагында икола кылганымда бул экөөбүз үчүн мурунку сооданы эле жойдук деген түшүнүк болот. Бирок Айдар шейх үчүн биз экөөбүздүн икола кылгандыгыбыз жаңы соода болуп эсептелет дейт. Качан бирок жаңы соода болот? Эгерде баянгы
колуна алгандан кийин жанагы сатып алган буюмду колу мен акчамды алганмын, Жумадыл товарды алган. Ошондон кийин жойгон болсок, эмне болот экен? Бай жадид болот. Бирок шарты эмне? Икола деген сөз менен болуш керек болсо. Икола деген сөз менен. Ал эми эгерде колго алуудан мурун кардар товарды колго алуудан мурун эгерде биз экөөбүз икола кыла турган болсок, анда не болуп эсептелет? Фасх деп аталат аны. Фасх болот, бай жадид болуп эсептелбейт. Жөн эле мурунку сооданы жоюп койду деген эле түшүнүк болот. Эгерде икола деген сөздү муфасаха фасх кылалы десек, же эми ушул сооданы кайра таштайлы, калтыралы дей турган сөздөр менен кыла турган болсок, анда талашсыз бул эмне болуп эсептелбейт? Бай жадид болбойт. Бул тек гана эмне болуп эсептелет? Икола болуп эсептелет. Эгерде фасх кылалы десек, же ушул сооданы калтыралы эми бузалы дей турган сөз менен эгерде фасх жана сооданы жойсок, анда эмне экен бул? Талашсыз бул бай эмес. Үчүнчү кишинин акында бай эмес. Же болбосо, эгерде иколаны биз бай деген сөз менен колдонсок дагы, бул да эле талашсыз эмне болуп эсептелет? Бай болуп эсептелет. Мисалыга, Жумадыл жанагы товарды менден сатып алды. Мен акчаны алдым, ал товарды алды. Андан кийин мен айттым: "Ке кайра ушул товарды мага сатыңыз" дедим да. Мында эмне экен? Бул бай болуп эсептелет. Бул икола эмес. Ошондуктан бул жерде маселе эми ал башка аалымдарыбыздын пикирин келтирбедик. Абу Юсуф менен Имам Мухаммадтын, Абу Ханифанын пикирине фатва берилгендиктен, мына китептин эйси дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашыны таржих кылгандыктан, далилини күчтүү дегенде баалап бул жерге өзүнүн китебине жазгандыктан Абу Ханифанын пикирин айтып атабыз. Кандай экен Абу Ханифанын көз карашы боюнча? Сатуучу менен кардардын ортосунда бул жанагы мурунку сооданы жоюу болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү кишинин акында эмне болуп эсептелет экен? Бул жаңы соода болуп эсептелет. Бул экөөнүн ортосуна эми фасх деп аталса эмне? Фасх деп аталса, бунун маселеси кайда келип чыгат? Бул маселе, бул фасх деп аталабы, же бай деп аталгандыгы, биз азыр Абу Ханифа эмне деди? Фасх деп аталат деди. Мунун жыйынтыгы төмөнкү 5 маселеде ачыкка чыгат. Биринчиси, караңыздар. Саткан адамга мурунку акчаны кайтарып берүү эмне болот? Милдет болот. Мурун саткан адамга мурунку акчаны не кылат? Кайтарып берүү милдет болот. Жанагы аталган, икола кылган кезде аталган акчаны берүү не эмес? Батыл болот. Эгерде бул жаңы соода болгондо, анда кийин аталган акчаны бериш керек эле. Мисалга, мына телефонду мен Жумадылдан 10 миңге сатып алдым. Жакшы эсиңиздер, 10 миңге сатып алдым. Ушул 10 миңге сатып алган буюмду кайра икола кылдык. Икола кылган кезде мен 12 миң берсең икола кылам дедим. Же болсо тескерисинче Жумадыл бааны уруп, 9 миң берсеңиз икола кылам деди. Кайсыл акча берилет экен? Икола кылсак, жанагы 10 миң берилет. Эгерде бул жаңы соода болгондо, ошол аталган акчаны мен беришим керек болот эле. Аталган акча менен тапшырышым керек эле кайра. Бул бир. Экинчи мисал. Икола фасид шарттар менен жоюлбайт. Эгерде бай болгондо, соода сатык болгондо, эмне болмок эле? Фасид шарттар менен бузулуп кетмек эле. Бул экинчи айырмасы икола менен фасыктын. Үчүнчүсү, эгерде икола кылдык, жанагындай сооданы жоюуду келиштик. Бирок эмнени? Товарды ала элекмин, сатып алуучунун колудан ала элекмин мен. Ала элек болуп туруп, үчүнчү жака сатып ийдим мен. Караңыз, Жумадыл менен экөөбүздүн келишимибиз бар эле. Мисалга, Жумадыл мага ушул телефонду саткан эле. Анан экөөбүз икола кылдык. Икола деген сөз менен жойдук, бирок Жумадыл менден бул телефонду кайра ала элек, Айдар шейхке сатып ийди. Ушул саткандыгы дурус болот. Неге? Дурус болот? Себеби бул неде? Мурунку сооданы жоюу. Мурунку сооданы жоюу болсо, кайра эле как будто Жумадыл мунун кадимкидей мурунку ээси болот. Ошондуктан бул сатууга эмнеси бар? Укугу бар. Эгерде бул бай болуп эсептелгенде, жанагы мени менен Жумадылдын ортосунда келишимди жоюу. Бай болуп эсептелгенде үчүнчү жака сатуу мүмкүн эмес дейм. Неге? Себеби
bir жерден экинчи жерге жылдырууга мүмкүн болгон нерсени, мындай кыймылдуу, кыймылсыз эмес, кыймылдуу мүлктү колуңузга алуудан мурун сатуу мүмкүн эмес деп ал төмөндө келет сабагыбызда. Аны сатуу мүмкүн эмес. Ошондой эле муну башында дагы эмне кылганбыз? Шуруту сиха деген шарттарда эмне кылганбыз? Айтканбыз. Эгерде кыймылдуу мүлк боло турган болсо, бир жерден эки жака жылдырууга боло турган. Аны колуңузга алууга мурун башка жака сатууга мүмкүн эмес деген шарт бар. Мына ошол шарт табылгандыктан, бул жерде эгерде мына биздин икола кылгандыгыбыз бай болуп эсептегенде фасык эмес, бай болуп эсептелгенде дурус болбой калмак. Төртүнчү айырмасы, эгерде саткан адам икола кылгандан кийин, икола сөзү менен жана сооданы жойгондон кийин колго ала элек, колго алуудан мурун жанагы буюмду белекке бере турган болсо, анда икола эмне болбойт? Икола жоюлбайт да, жанагы сатып алган адам белек менен жанагы буюмга эмне чыккан болот? Ээ чыккан болот. Икола жоюлбайт. Мурункудай акчасын кайтарып берет. Анан бул белек менен жанагы буюмга ээ болуп калат. Ал эми эгерде ушул мисалда бай болгондочу, эгерде биз азыр иколаны сатуу деп эсептегенибизде, анда ошону муштариге сатып алган адам жанагы сатуучуга белекке бергенде, аны дагы саткан адам кабыл кылганда, анда соода эмне болуп кетмек? Жоюлуп кетмек. Тактап айтканда, эгерде сатып алган адам товарды, буюмду колуга алуудан мурун кайра эмне кылды? Сатуучуга белекке берди да. Ал дагы кабыл кылды. Жанагы экөөнүн ортосунда болгон соода эмне? Жоюлуп кетмек. Бирок бул жерде жоюлбайт. Бул жерде ошондой белекке бере турган болсо, икола бойдан дурус боло берет, акчаны кайтарып берет. Бул киши товарга эмне менен ээ болуп калат эми? Белек катарында ээ болуп калат. Ушундай. Бешинчи айырмасы, эгерде жанагы соода келишим түзгөн кезде кайли же вазни болгон болсо, мындайча айтканда будай же алтын, күмүш сатып алган болсо, тараза менен тартылып сатыла турган буюмдар боло турган болсо, ошону икола кылса, икола кыла турган болсо, кандай болот? Кайра ошол таразага кантип тартылган, ошол ойдон кайтарып бере турган болсо, эмне болот? Дурус боло берет. Бирок эгерде бул соода болгондо, кайра башыдан таразага тартып, андан кийин сатыш керек деп болуп калат. Ал тууралуу төмөндө келет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтат, эки со болбой сатылган немеден, соодадан тыйган. Эки со дегени бул сатып алган адам бир таразага тартып сатуучудан алды. Анан кайра үчүнчү жака сатуу керек болсо, кайра таразага тартып туруп сатыш керек. Паланчы тарткан эле, ошол жетиштүү деген түшүнүк болбойт. Кайра башынан тартыш керек. Бул жерде дагы эгерде икола кылуу жаңы соода болуп эсептелгенде, кайра башынан эмне кылыш керек эле? Таразага коюп, тартып туруп, анан кайра тапшырыш керек эле. Бирок бул икола мурунку сооданы жоюу болгондуктан анын кажети жок. Андай кылуудун кажети эмне экен? Жок. Бул бир. Экинчиси, биз иколаны фасх дегенге азыр фасх менен бай болуудун ортосунда айырманы айттык. Эми үчүнчү кишинин акында икола эмне дедик? Абу Ханифанын көз карашы боюнча бай дедик. Жаңы соода болот. Ошондуктан бунун дагы өзүнүн бир жыйынтыгы бар. Жыйынтыкта билинип калат да, бир натыйжасында билинип калат, самарасында. Мисалга, эгерде мени менен Айдар шейх бир жерди соода кылдык эле. Мен Айдар шейхтен жер сатып алдым. Жер сатып алгандан кийин кайра бир себеп менен экөөбүздүн бирибиз өкүндүктө икола кылалы дедик. Жер саткан кезде мунун кошнасы бар да. Кошнасы шафа талап кылганга эмнеси бар де? Укугу бар. Шафа дегени бул кошналык акы. Айдар шейх кошнасына айтпай туруп, эгер жерди мага саткан болсо, кийин кошнасы билсе, менден жерди соттошуп туруп кайра тартып алат. Исламда ушундай укук бар. Ошон үчүн бир жерди саткан кезде исламда кошнаңызга сунуштап көрөсүз. Кошнаңыз албаса, анан кийин сиз сата аласыз да. Эми Айдар шейхтин кошнасы мага саткандыгына разы болуп, мага эмне кылды эле? Сатты эле. Саткандан кийин кайра менен Айдар шейх кандайдыр бир себептен ушуну жоюуга аракет кылдык да. Кайра эми икола кылалы дедик. Бирибиз өкүндүк же балким экөө теңиз соодабыздан өкүндүк.
да жоюуга аракет. Ошондо жое турган болсок, кошуна кайра кошуна үчүн бул жаңы соода болуп эсептелет да, кошуна кайра шафа талап кылганга эмнеси бар? Укугу бар. Кайра шуфа талап кылат да, жанагы Айдар шейхтен жөн эле алып коюуга укугу бар. Үчүнчү киши үчүн бир эмне болуп эсептелет экен кыскасы? Бул жаңы соода болуп эсептелет. Үчүнчү жак үчүн жаңы соода болгуна экинчи немеси айырмасы. Эгерде караңыз, мен bir buyumdu satып aldım. Satып aldım da üçüncü жаққа sattım. Üçüncü жаққа sattım. Misalға Jumadıl'dan satып alıp Acı Murat'a sattım. Anan Acı Murat ököz ikola kıldık. Ikola kılgandıktan kayra maga emne kılı berdi? Kaytarı berdi. Kaytarı bergenden ki men kemçilikli bar ekendigini bilip kaldım. Emi uşul kemçilik menen men birinci adamga emne kıla albayım? Kaytarıp bere albayım. Kaytarıp bere albayım. Şunday, egerde bul neme olganda, bul janagı birinci сүрөттөгүдөй fasık soodаны жоюп olganda men kaytarıp bersem bolot ele. Бирок бул жерде эмне кыла албайм? Кайтарып бере албайм. Себеби мен бул кишиге сатып, бул кишиге кайра икола кылган кезде, мынау birinci o мага саткан соодагер үчүн бул не болуп эсептелет? Бул жаңы соода болуп калат. Ошон үчүн кайтарып бере албайм. Ушундай бир канча маселеде мунун неси чыгат, өзүнүн натыйжасын, өзүнүн таасирин берет. Мынау үчүнчү киши үчүн бул жаңы соода деп айтуу. Wa halaku samani la yamna'u sihatal iqolati. Акчанын жок болуусу иколанын дурус болуусун тыйбайт. Мен товарды сатып алдым. Жумадылдан сатып алдым, акчаны бердим. Анан Жумадылдын колунда жанагы акча жок болуп кетти. Кайра ушул сооданы жоюуга, икола кылууга, эгер бирибиз ушунда икола кылалы деп сунуштасак, икола кылсак, эмне экен дурус боло берет. Ошол акчанын немесини кайра кайтарып бере берет, башкасынын ордуга бере берет. Бирок ва халакул маби ямна усихатаха. Ал эми эгерде сатып алган буюм жок болуп кете турган болсо, анда икола кылуудун дурус болуусун эмне кылып коет? Тыйып коет. Мен телефонду сатып алдым, телефонду менден башка адам урдап кеттиби же сындырып талкаланып жок болуп кеттиби? Кыскасы, мен икола эме кыла албай калабыз. Wa in halaka ba'dul mabi'i jazatil iqolatu fi baqihi. Эгерде сатып алган буюмдун бир бөлүгү жок болсо, мисалга 100 кг будай сатып алдым, 50 кг жок болду. Эми калганыны икола кылсак не экен? Болот. Калганын ошол өзүнүн баасы менен, мисалга 100 кг будайды 100 сомго сатып алган болсом, 50 кг жок кылсам, калган 50 кг-ны 50 сом менен икола кылса не экен? Болот. Ушул жерде темабыз, икола темабыз бүттү. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.